уже кирип кететкенде полончаны сәлі деп отырса, вот там ютады ода. Шайлоо башталган күндөн тартып президент Садыр Жапаров мыйзам бузгандар жоопкерчиликке тартыларын бир нече жолу эскертти. Ага карабай бийликтин атын жамынгандар добуш сатып алуу, үгүт эрежесин бузган фактылар катталууда. Акыркы бир жумада кимдер эскертүү алып, дагы кимдерге сөгүш жарыяланды, айрымдарына токтолобуз. Арасында кызматтан алынгандар да бар. Манас мактаптан голубуз керемиз? Керек. Nimaga deng? Hammani chiqarib yuboradi maktabdan. Bitta oq xalatda kiyib, eng oxirgi o'tirgan odamni chiqarmaydi deng. Formada kiyib, hammani qo'liga chachib, u men bo'laman. Бул аптада дарыгерлик кызматын сатып, шайлоо күнү добуш алып берүүгө убада кылган Мидайы Мадинахан Матиакиева кызматынан кол жууду. Социалдык тармактарга тараган бул сүйлөшүүсүндө ал ишеним партиясынан талапкер Шерзатбек Гумарбековго шайлоодо жардам бере турганын айткан. Ошондой эле ал шайлоо күнү участокто ак халат кийип турарын, добуш берүүдө таасир берсе болоорун угууга болот. Жумуштан алынган Мидайым 14 жылдан бери Сузак аймактык ооруканасында катардагы үй бүлөлүк дарыгер болуп иштеп келген. Men aşkı maktabga vrach bo'laman. Bo'ldi, shef. Meni hech kim chiqara olmaydi. Tushundim. Siz Manasda o'tirasizmi shu kun? Da, Manasda o'tiraman. Shu kuni komissiyaman. Vrachebniy komissiyaman. Agitator boshqa istamang. Bo'ldi. Kerak emas, lishniy odam ham kerak emas. Bu yerda o'zim. Полный. Көп нерсени обещать этип дегенде анын өзү функциясына кирбейт. Ошо сөз интернет желелерине таркап кеткен. Анан коллективдин ичинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүлгөн. Бүт ошо бизде 1078 медкызматкер эмгектенет СООПда. Протоколдоштурулган, ар бири тааныштырылган. Ошо карабастан өз билемчилик кылып таркатып ийгенде сөздү. Анан кийин 17-синде кайрадан чогулуш өткөрүлүп, күнөөсү аныкталынып, директорунун буйругу чыккан, жумуштан алынды. Кадастр мамлекеттик мекемесинин Базар Коргон бөлүмүнүн башчысы да Ата журт Кыргызстан партиясынын пайдасына иштегени аныкталды. Милициянын Базар Коргон райондук бөлүмү бул фактыны 10 ноябрда каттап өгүттөө фактысы тастыкталган. Райондун акими да мекеменин башчысына катуу сөгүш жарыялады. УКМКнын басма сөз кызматы бөлүм башчынын иши тергелип жатканын, анын жыйынтыгына жараша чара колдонуларын билдирди. Кызматта туруп үгүт иштерине аралашкан факты облуста бул эле эмес. Ташкөмүр шаарында да музыкалык мектептин жетекчиси өзүнүн социалдык баракчаларынан бүтүн Кыргызстан партиясына добуш берүүгө чакырган. Мекеме түздөн-түз мэрияга карабайт. Мындан улам прокуратура органы Маданият министрлигине бул жетекчиге чара колдонуу боюнча кат жолдонгону айтылат. Баягы өзүндө мындай ички сезимдер, ички туюм менен чакырууларды Facebook баракчасында жана интернет айдыңында чакыруулар жүргүзгөн. Бул боюнча бизде мындай учурларды катталбаш үчүн биз Ташкөмүр шаарында бир нече ирет чогулуш өткөргөнбүз, түшүндүрмө иштери жүргүзгөнбүз. Бирок ошол түшүндүрүү иштерин жакшы түшүнбөй калганбы, же жаңы мыйзамды мындай түшүнбөй калгандыктанбы ал киши бул үгүт иштерин жүргүзгөн. Бүгүнкү күндө иш козголуп, азыр териштирүү иштери жүрүп жатат. Ноокат райондук ооруканасынын жетекчиси Асамидин Мариповдун ишмердүүлүгүндө президенттин Оштогу өкүлчүлүгү текшерип баштады. Ага президент Садыр Жапаровдун атына жазылган арыз себеп болгон. Арыз ээлери дарыгерди добуш сатып алууга, админ ресурс колдонууга айыптаган. Кечээ атайын комиссия түзүлүп, Мариповдун аракетин текшерип баштады. Анткени номер 5 Ноокат шайлоо округунан анын уулу Бакытбек Марипов талапкерлигин койгон. Таластада шаардык кеңештин вице-спикери шайлоого аралашканы тууралуу арыз териштириле баштады. Анткени номер 22 Талас шайлоо округунан талапкер Бакытбек Чойбековдун үгүт иштерине шаардык кеңештин төрагасынын орун басары Азиз Курамаев катышканы тууралуу маалымат БШКнын ыкчам чара көрүү тобуна жеткен. Азиз Курамаевдин өзү бул боюнча жолугушууга үгүтчү эмес, катардагы жаран катары барганын айтып, ал жерде кеңештин же вице-спикердин атынан сүйлөгөн эместигин айтат. Өнөктүккө байланыштуу Бишкек эркин экономикалык аймагынын башчысы Кудирет Тайчабаровга министрлер кабинети сөгүш берди. БШК талапкер бир тууган карындашын ачык сүрөгөн деп Тайчабаровга чара көрүүнү сурап, министрлер кабинетине кайрылган. Ага Тайчабаров карындашына 4 сабыр арнап, Facebookка билдирүү жазганы себеп болгон. Кудирет Тайчабаров муну тастыктаган, бирок анда үгүт жоктугун, БШКнын позициясы түшүнүксүз экенин билдирген. Ал мамлекеттик кызматкер эместигин, Бишкек эркин экономикалык аймагына бюджеттен айлык берилбей турганын кошумчалаган.
Кыргыз бийлиги 28 ноябрга белгиленген парламенттик шайлоодо административдик ресурсту колдонууга жана добуш сатып алууга жол бербей турганын байма-бай билдирүүдө. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу аралаш система менен өтүп жаткан парламенттик шайлоодо мурункудан бир катар өзгөчөлүктөр менен өтөт. Үгүт өнөктүгүндө да өзгөртүүлөр киргизилгени маалым. Эреже сактабай, кызматтан кол жууп калбайын десеңиз, кимдерге үгүт иштерине аралашпаарын дагы бир ирет эскертебиз. Шайлоо алдында үгүттү кимдерге мүмкүн эмес. Жогорку кеңештин депутаттарын кошпогондо мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылар, мамлекеттик саясий кызмат орундарын, атайын мамлекеттик жана саясий муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдар, жергиликтүү кеңештин депутаттарын кошпогондо шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, байкоочулар, эл аралык байкоочулар, диний ишмерлер, кайрымдуулук иштери менен алектенишкен уюмдардын уюштуруучулары жана мүчөлөрү, 18 жашка толо элек адамдар, чет элдик жарандар жана уюмдар, жарандыгы жок адамдар, аймактык, коомдук өз алдынча башкаруунун кызматкерлери үгүт жүргүзүүгө, кандай гана болбосун үгүт материалдарын чыгарууга жана таркатууга укуксуз. Кыргызстандын жогорку бийлиги парламенттик шайлоого аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жумуштан эле алынбастан жоопкерчиликке да тартылаарын айтып келүүдө. Ушундай жүйө менен өлкөдө бир катар чиновниктер кызматтан алынууда. Парламенттик шайлоону таза жана ачык өткөрүү үчүн бийлик тарабынан болгон аракеттер көрүлүп жатат. Атүгүл президенттин бул багыттагы жарлыгы да чыгып, борбордук бийликтен тартып жергиликтүү бийликке чейин жеткирилген. Эми шайлоо боюнча штаб бар. Штабтын бир канча жолу чогулушун өткөрүп, акимдери менен, айыл өкмөттөр менен эч кандай мурдагындай административдик эме болбосун деген задачаларды койгонбуз. Бир жагынан ачыгын айтканда мына бизге деле жеңил болуп калды. Эч жогору жактан деле, башкадан деле бир кандидаттан деле мурдагындай мындай жардам бер, эме кыл деген эч кандай эме жок. Биз өзүбүздүн гана жумушту аткарып турабыз азыр. 19 ноябрга карата БШКнын ыкчам чара көрүү тобуна 158 арыз келип түшкөн. Алардын 33-ü Жалал Абад облусуна тиешелүү. Айрым фактылар боюнча кылмыш иши да козголуп тергелип жатат. Бийлик тараптан бардык кайрылууларга чара көрүлүп жатканы белгиленди. Мыйзамдуулуктун сакталышын камсыздоого коомчулукта жардам бериши керек. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоо Кыргызстан тарыхында биринчи жолу аралаш система менен өтөт. Шайлоочулар бир мандаттуу округдардан талапкерлер менен катар партияны жана партиянын тизмесиндеги адамга да добушун берет. Үбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Атайын жумалык үчүн.